саламатсыңар балдар. Баарыңардын бүгүн маанайыңар, ден соолуктарыңар жакшыбы? Биз бүгүн класстан тышкаркы окуу сабагын өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы Кашкыр менен карга. Чыгарманын автору Батма Абдухамидова. Биз бул автордун көптөгөн чыгармаларын окуганбыз, балдар. Батма Абдухамидова көбүнчө балдар үчүн чыгармаларды жаратат. Мен бул чыгарманы силерге окуп берейин. Кашкыр менен карга. Каак этип каркылдак карга ары бери учуп, жем издеп жүрдү. Өзүн бойлой өскөн балдардын бирине барып конду да айланасына көз чаптырды. Эч бир караган көзүнө чалдыккан жок. Кайра өз добушуна маашырлана каркылдай баштады. Каак. Карганын үнүн аңдап жолу болбой араң жортуп келе жаткан Кашкыр укту да эптеп карганын колго түшүрүүнүн айласын ойлоду. Өткөндө түлкүдө сууга айткан амал эсине түшө калып, шырп алдырбай кором таштар үйүлгөн жерге жорто басып келип, калп эле өлмүш болуп сулап калды. Карга ырынырдап болуп, кайра жолун улап учуп жөнөдү. Кором таштар арасында жаткан жандыкка көзү түшө калды. Эмнеси болсо да жакын барып көрөйүн, деп кашабаң жаткан жерге учуп келди. Бул жерде кашабаң деп балдар Кашкырда айтышат. Кайраң каке, күнүң бүтүп мага жем болор күнүң да келген турбайбы? Деп өлүп калган Кашкырдын башына конуп алып, курсагын кампайтмакчы болду. Жаңы эле конуп, көзүн чокумакчы болуп оптулган аңкоо карганы Кашкыр шап кармап калды. Каргам, сенин да мага окшоп жолуң болбой жүргөн го. Менин болсо мына эми ишим оңунан чыкты. Рас болбодубу? Өзөрүп 3 күндөн бери ачка жүргөн кезимде минтип өзүң колго түшүп берип, мени олжолуу кылганың. Кашкыр каралдай сүйлөп, каткырык салды. Балдар, Кашкыр түлкү сымал куулана алат деп ойлойсуңарбы? Кашкыр кандай айламал ойлоп тапты? Туура түлкүнүн айткан амалын кылды, балдар. Карга Кашкырдын колунан кутулуп кете алабы? Чыгарма мындан ары кандай болот деп ойлойсуңар? Карга оозунан келмес түшүп, көз алайып, жүрөгү күрсүлдөп, денеси дир-дир титиреп, жаны алкынына кептелип турду. Кашабаңдын курч тишинен кутулуунун айламалын издеп, калтаарган үнү менен оозун араң кыбыраткандай деди. Ооба, каке, мен сенин колуңа түштүм эми. Раматылык атам, сенин ажалың Кашкырдан. Кашкыр сени кармап алат. Анан өзөндөгү сууга алып барып салат. Андан соң тоонун башына чыгып, сени ылдый карай ыргытат. Сен таштан ташка урунуп, сөөгүң сөпөт, өлүгүң өпөт болуп, бырча жанчыласың. Ошондо Кашкыр акең жай отуруп, рахаттана сенин этиңди майда чайнап, ныктап жеп, курсагын кампайтат деген болчу. Карганын бул сөзү Кашкырга майдай жагып кетти. Макул, деди жайдарлана Кашкыр. Куду Раматылык атаң айткандай кылып жеймин, деп карганы тиштеген бойдон өзөндү көздөй шашып-пушуп жөнөп калды. Өзөндөгү сууга карганы 2-3 жолу салып жиберди. Карга байкуш каак дегенге чамасы келбей, оозуна суу толуп, какап-чакап, көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Кашкыр өз эрдигине маашырлана эми тоону көздөй жөнөдү. Тоонун башына чыгып, эми каргам, тагдырга моюн сунуш керек. Күнүң бүтөр, үнүң өчөр кез келди. Мага таарынба, тагдырың мына ушундай тура. Кош эми, деп карганы ылдый карай ыргытты. Карга болсо жарадары болгон канатын бир күчү менен чымыркана каккылап, ташка зоого тийбей, эптеп күйлөнүп учуп, Кашкырдын катуу тишинен карылуу колунан кутулуп кетти. Тирүүлүгүн билдире каак деп жиберди. Көргөн көзүнө ишенбей
ашаң турду жаны кашайып. Кап, каркылдаган карга жаак карга. Раматылык атаңды айтканын кылбай эле, өз билгениндей сени бырча-бырча тиштеп жеп койсом, кардым жарылат беле, я, деп өңгүрүп жиберди. Эми эле карганын аңкоолугун шылдыңдап, өзүн кыйын сезген кашкырдын өзү анык аңкоо экендиги маалым болду. Бул чыгарма силерге жактыбы, балдар? Анда эмесе суроолорго жооп берип көрөлү. Карга туура амал ойлоп таптырбы? Кандай ойлойсуңар? Кашкыр карганын сөзүнө ишенип кандай абалда калды? Өзүн каргадан акылдуу сезген кашкыр кантип кейиди? Эми ушул чыгарманы ар кимге өз алдынча окуп, анан Вендин диаграммасын түзөбүз, балдар. Вендин диаграммасын түзгөндү билебиз, биз буга чейин түзүп жүргөнбүз, балдар. Каргага мүнөздөмө, качкырга мүнөздөмө, ал эми ортосуна экөөнү тийиштүү, окшоштук жактарын жазасыңар. Баарыңарга ийгилик. Дептериңерге күнгү числону коюп, Вендин диаграммасын түзүп, анан атыңар жазганды унутпагыла, WhatsApp аркылуу кайтарым байланышты мага жөнөтөсүңөр.